Musa алейхиссалам менен Хызыр алейхиссаламдын жолугушканы тууралуу баян. Бул окуя тууралуу Аллах Таала мындай дейт. Ошол убакытта Муса пайгамбар жардамчысына эки деңиздин кошулган жерине жетмейинче канчалаган узак жылдар өтсө да токтобоймун деди. Ошентип алар жолго чыгышты. Экөөсү эки деңиз кошулган жерге жеткен кезде балыктарын унутуп коюшту. Ошондо балык себеттен ыргып чыгып, деңизди жиреп жөнөгөн болчу. Муса менен анын жардамчысы экөөсү андан ары жолун улантып, дагы бир аз илгерилеп бараткан кезде Муса пайгамбар өз жардамчысына азыгыбызды алып келчи, ырасында жол жүрүүдөн чарчадык деди. Жардамчысы Мусага ташка олтуруп дем алган жерибизде балыкты себети менен суудан алысыраак жерге илип эсимден чыгып кеткен экен. Аны сага айтууну шайтан мага унуттурган экен. Ошондо ал балык таң калыштуу түрдө тирилип кетип, деңизге түшүп кеткен эле деди. Муса, мына издегенибиз ушу болчу деп, экөөсү келген издери менен ээрчишип, кайра артка кайтышты. Ошондо ал экөөсү биз тараптан башкага берилбеген чоң жакшылык берилип, өз алдыбыздан эч кимге айтылбас кайып сырлардан абдан анча-мынча илим тартууланган пенделерибизден бир пендени табышты. Муса алейхиссалам ага сага Аллах тарабынан үйрөтүлгөн данышмандыктан мага да үйрөтүшүң үчүн сени ээрчисем болобу деп сурады. Хызыр чындыгында мени менен бирге болууга сенин чыдам сабырың эч качан түтпөйт. Түпкү сырын билбеген нерсеге кантип сабырың түтүп чыдай алмак элең деди. Муса, иншаллах, менин сабырдуу экенимди көрөсүң. Анткени мен сага эч бир иште каршы чыкпаймын деди. Хызыр, эгер сен мага кошула турган болсоң, анда сага мен өзүм айтып бермейинче менден эч нерсенин сырын такып сурабай унчукпастан жол жүргүн деди. Ошентип экөөсү жолго чыгышты да, адам ташуу менен тиричилик кылган бир кирекеч адамга таандык кемеге түшүшүп, деңизден аркы өзгө өтүп баратышкан кезде, алар түшүп бараткан жаңы кайыкты Хызыр теше баштады. Муса, кайыктагыларды сууга чөктүрүү үчүн тештиң бе? Чындыгында орунсуз иш кылдың деди. Хызыр, мен сага мени менен бирге жүрүүгө эч качан сабыр кыла албайсың дебедим беле деди. Муса, унутканым себептен мени жазалаба, менин ишимди оорлотпо деди. Аркы өзгө өткөн соң сапардан нары улантууну чечкен Муса менен Хызыр экөөсү дагы жолго чыгышып, жолдо бараткан кездеринде алдыларынан бир уул бала жолукту эле. Хызыр аны өлтүрүп салды. Муса, адам өлтүрбөгөн жазыксыз эле бирөөнү өлтүрдүңбү? Чындыгында жаман иш кылдың деди. Хызыр, сенин мени менен бирге жүрүүгө эч качан чыдамың түтпөйт дебедим беле деди. Муса, эгер мындан кийин да бир нерсе сурасам, мени такыр жолдош кылба. Чындыгында менден сага жакшы шылтоо табылды деди. Андан ары сапарын улантышкан экөөсү дагы кыйла жол жүрүп, бир шаардын калкына барышып, тургундарынан тамак сурашты. Алар Муса менен Хызыр экөөсүн конок кылуудан баш тартышты. Анан экөөсү ошол жердеги урай турган дубалды көрүшүп, Хызыр ылай чалып, дубал уруп, Муса болсо ага ылай алып берип, айтор аны ал кайра тургузду. Муса Хызырга, эгер кааласаң бул үчүн эмгек акы алсаң болор эле деди. Хызыр, мына ушул мени менен сенин экөөбүздүн айрылышыбыз. Эми сага сен сабыр кыла албаган нерселериңдин сырын айтайын деди. Анан Хызыр пайгамбар сөзүн ментип улантты. Мен тешип салган кеме, деңизде тиричилик кылган жакыр адамдардын акча иштеп таап, тиричилик кылып жаткан жалгыз буюму болчу. Аны мен жараксыз кылгандыгымдын себеби, анын артынан ар бир кемени тартып алып туруучу падыша келе жаткан. А мен өлтүрүп салган тигил баланын болсо, момун мусулман ата-энеси бар эле. Ал ата-энесин ыймандан баш тартууга, капырлыкка зордоосунан корктук. Анткени анын ошондой кылаары Аллахка белгилүү болчу. Келечекте зулум болуучу жана ата-энесин эки дүйнөнүн азабына алып келүүчү ошол баланын ордуна Раббиси аларга андан дагы салих, андан да мээримдүү баланы берүүсүн кааладык. Ал эми урап кала жаздап турган эски тамдын дубалы болсо, ошол шаардагы эки жетим балага таандык болуп, анын астында ал экөөсүнө тиешелүү казына катылган эле. Алардын ата-энеси салих киши болгондуктан, Раббиң ал экөөсүнүн эрезеге жетип, ошол казынаны чыгарып алуусун каалады. Бул
Мен қылған іштердің бары Раббиңнің сансыз жақшылықтарының кейбірі ғана. Ошондуктан мұны мен өзім билемдик менен эле жасап салган жерим жок. Бары Аллахтын буйругу менен жасалды. Мына ушулар сенин сабыр кыла албаган иштериңдин чечмелениши деди. Китеп ээлери же китеп тийгендер деп аталып калган яхудейлер менен христиандардын айрым раввин топтору минтип айтышат. Бұл сүрөдө сөз болып, Хызыр менен жолугушкан Муса, Ибрахимдин уулу Исхактын уулу, Якубтун уулу Юсуфтун уулу, Минсанын уулу Муса болгон деп айтышат. Жаңылыш кетти. Ал эми ишенимдүү тафсирчи Ибн Касирдин айтуусу боюнча, бул сүрөдө сөз болып, Хызыр менен жолугушкан Муса, Куран жана сахих хадистерден айкын белгилүү болгондой, Исраил пайгамбардын урпактарынан экени талашсыз болгону менен, Юсуфтун небереси жана Минсанын уулу Муса эмес. Анткени анын пайгамбар болгону белгисиз. Чындыгында Исраил урпактарынан чыккан пайгамбар Муса бин Имран аттуу адам болгон. Бухари келтирген хадисте Саид Жубайра минтип айтат. Мен Ибн Аббасқа Нафал Бикали аттуу яхуди раввине Хызыр менен жолугушкан Муса Исраил урпактарынан чыккан Муса пайгамбар эмес болчу деп айтууда дедим эле. Ибн Аббас минтип айтты. Аллахтын душманы Науф жалганда айтыптыр. Убай бин Каб радиаллаху анху Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдан мындай дегенин кабарлайт. Бир жолу Муса пайгамбар Аллахтын динине чакырык менен Исраил урпактарына кайрылуу үчүн күрсүгө келип турган кезде андан яхудейлер минтип сурашты. Адамдардын ичинен эң илимдүүсү ким? Ага жооп беретинде Муса мен деп айтат. Ошондо Аллах ага андай деп айтпоого эскертүү берет. Анткени адамдардагы бүткүл илимдер бир гана Аллахка таандык экендигин Муса ачык айтпай койгон болчу. Ошондуктан Аллах Мусага мындай аян түшүрөт. Эки деңиздин кошулган жеринде биздин сенден да көбүрөөк илимдүү бир пендебиз бар. Ошого барып илим ал. Муса сурайт: "О Раббим, мен аны менен кантип жолугуша аламын?" Аллах айтат: "Бир балыкты алып, себетке салып сапарга чык. Кайсыл жерде балык силердин колуңардан чыгып кетсе, ошол жерден аны жолуктурасың." Муса балыкты алып себетке салып, өзүнүн шакирти Юша бин Нун менен чогуу жолго чыгат. Ошондо Муса өзүнүн жардамчысына эки деңиз кошулган жерге чейин жетмейинче канча жылдар өтсө да бара берерин айтат. Катаданын пикири боюнча ал эки деңиз кошулган жер чыгыш жактан Фарси деңизи, башкача айтканда Перс булуңу менен батыш жактан Византи, башкача айтканда жер ортолук деңизине кошулган аймак. Ошентип Суфьян бин Уянанын айтуусу боюнча алар экөөсү эки деңиз кошулган жерге жеткен кезде дем алуу үчүн олтурушат да Муса жатып уктап кетет. Ошол асканын түбүндө Айн аль-Хаят, тирүүлүктүн булагы аттуу булак бар болуп жана ошол сууга түшкөн бардык жандар ал кезде тирилип кетчү экен. Ошол судан бир нече тамчы себеттеги балыкка чачырап кеткендиктен балык тирилип деңизге секирип түшүп сүзүп кетет. Ката да айтат: балык деңизге жетпей эле тоңуп калат. Ибн Аббас минтип кошумчалайт: Юша бин Нун ошондо Мусаны ойготпой эле турайын деп айтат да, кийин Муса ойгонгон кезде балыктын кетип калганы тууралуу айтууну унутуп калат. Ибн Касирдин пикири боюнча Аллах Таала өзү гана билген улуу даанышмандыктан улам унутуп калууну бул жерде Юшага да, Мусага да таандык кылып, экөөсү эки деңиз кошулган жерге жеткен кезде балыктарын унутушту деп айтууда. Бирок балыктын чыгып кеткенин Юша гана көргөн жана ошол унутуп калган. Пенде акылы жетпес улуу даанышмандыктан улам Аллах Таала ал экөөсүнөн бермет менен маржан чыгат деген аятта да бир улуу сырты катып койгон. Анткени азырынча пенде балдары деңизден гана маржан жана бермет чыгаруунун жолун билишет. Ибн Касирдин пикири боюнча Аллах Таала өзү гана билген улуу даанышмандыктан улам унутуп калууну бул жерде Юшага да, Мусага да таандык кылып, экөөсү эки деңиз кошулган жерге жеткен кезде балыктарын унутушту деп айтууда. Ошентип алар асканын түбүнөн бир аз алыстаган кезде Муса пайгамбар жардамчысы Юшадан тамакты алып келүүнү суранат. Анткени алар сапарда жүрүүнүн ушул этабында абдан чарчашкан болчу. Ошондо Юша балык себеттен чыгып деңизге түшүп кеткенин, бирок ал тууралуу Мусага айтууну шайтан ага унуттурганын билдирет. Муса болсо издеп келе жатканы дал ушул нерсе экенин айтат. Анткени ага Аллах Таала
балық жоғалып кеткен жерде тақуа пенденин табышарын хабарлаган болчу. Анан алар өз издери менен кайра артка кайтышып, Аллах ырайым жакшылык менен бирге зор элимда тартуулаган пендени жолуктурганга чейин кайра артка карай жол жүрүшөт. Ал такыба пенде Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын сахих хадиси боюнча Хызыр пайгамбар болгон. Муса ага абдан адептүүлүк менен кайрылып, сага Аллах тарабынан үйрөтүлгөн данышмандыктан мага да үйрөтүшүң үчүн сени ээрчисем болобу деп сурайт. Анткени шакирт ар дайым устазга адептүү мамиле кылууга тийиш. Ошентип Муса пайгамбар Аллах үйрөткөн илимге ээ болгон Хызыр пайгамбардан ошол илиминин айрым жерлерин өзүнө да үйрөтүүсүн суранат. Ал эми Хызыр болсо буга Мусанын сабыры түтпөсүн билип минтип айтат. Чындыгында сенин мени менен бирге болууга чыдам сабырың эч качан түтпөйт. Түпкү сырын билбеген нерсеге кантип сабыр кылып чыдай алмак элең дейт. Анткени ал Хызырды ээрчип жүргөн кезде өзү күбө болуп, Хызыр жасаган иштер Муса карманган мыйзамдарга карама-каршы келүүсү турган иш болчу. Бирок анткен менен Хызыр аткарган ал иштердин ар биринин артында бир гана Аллах билген зор данышмандыктар жатканы Мусага ал кезде түшүнүксүз болчу. Ошого карабастан илимге болгон каттуу умтулуудан улам Муса: «Иншаллах, менин сабырдуу экенимди көрөсүң. Анткени мен сага эч бир иште каршы чыкпаймын» дейт. Хызырдын сабырың түтпөйт деп Мусага айтуусунун себеби Хызыр аткарган иштердин түпкү сырлары Мусага белгисиз болгону менен Хызырга белгилүү болгон. Ошондуктан Хызыр Мусаны ээрчитерден мурда ага мындай шартты коёт: «Эгер сен мага кошула турган болсоң, анда сага мен өзүм айтып бермейинче менден эч нерсенин сырын такып сурабай, унчукпастан жол жүргүн». Ибн Аббас радиаллаху анхунун сөзү боюнча, анан алар экөөсү деңиздин же дарыянын аркы жээгине өтүү максатында кайык издешип жээк бойлоп жөнөшөт да. Ошол кезде алардан анча алыс эмес жээкте сүзүп бараткан бышык жана жаңы кайыкты көрүшөт. Бул кайык булар көргөн кайыктардын ичинен эң коозу да, эң мыктысы да болчу. Хызыр өздөрүн аркы өйүзгө өткөрүп коюуну ошол кайыктын ээлеринен суранып, тигилер макул болчат. Саид бин Жубайр айткан хадисте баяндалгандай, ал кайыктын ээлери Хызырды таанышып, бул адам Аллахтын баякы такыба пендеси. Ошондуктан биз андан жол кире албайбыз дешет. Анан алар кайыктын үстүнө чыгып, орун алышкан соң, Хызыр өз жанында алып жүргөн кирки сыяктуу аспабын алып, кайыктын капталын тешип, анан ал тешикке жыгач тыгып коёт. Муну көргөн Муса суроо бербей кое албай: «Кайыктагыларды сууга чөктүрүү үчүн тештиңби? Чындыгында орунсуз иш кылдың» дейт. Ошондо Ибн Касир айткандай, Хызыр ага жолго чыгаарда экөөсү сүйлөшкөн шартты эскертип: «Мен сага мени менен бирге жүрүүгө эч качан сабыр кыла албайсың дебедим беле» деп айтат. Муса ага: «Унутканым себепти мени жазалаба, менин ишимди ooрлотпо» дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Муса ошондо биринчи жолкусунда унутуп калганын шылтоолойт. Ибн Аббас минтип жазат: алар ошентип жээкке чыгышкан соң, андан ары сапарын дагы улантышып, кайсыл бир шаарчага туш келишип, шаардын тургундарын жолуктуруп, шаарчанын ичинде ойноп жаткан балдарды көрүшөт. Ошол балдардын арасында башка балдарга караганда кымбат баалуу кийимдерди кийген жана башкалардан сүйкүмдүүрөөк көрүнгөн бир бала да ойноп жаткан. Хызыр алейхиссалам ошол баланы өлтүрүп салат. Кабарларга караганда Хызыр аны бычак менен мууздап салган же анын башын ташка чаап салган. Ибн Касирдин айтуусу боюнча, муну көргөн Муса биринчи жолкудан да каттуу коркуп кетет да: «Адам өлтүрбөгөн жазыксыз эле бирөөнү өлтүрдүңбү? Чындыгында жаман иш кылдың» дейт. Ошондо Хызыр ага келишимдеги баякы шартты кайрадан эсине салат да минтип айтат: «Сенин мени менен бирге жүрүүгө эч качан чыдамың түтпөйт дебедим беле» деди. Ошондо Муса ага: «Эгер мындан кийин дагы бир нерсе сурасам, мени такыр жолдош кылба. Чындыгында менден сага жакшы шылтоо табылды» дейт. Ибн Жарир рахматуллаху алейхи Убай бин Каабдын мындай дегенин кабарлайт: Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз кимдир бирөөгө жакшылыктарды тилеп дуа кылган кезде эң оболу өзү үчүн дуа кылып, анан башкалар үчүн дуа кылчу.
Эгерде ал өзүнүн жолдошу Хызыр менен кылганда дагы далай кызыктуу иштерди көрмөк. Бирок ал Муса минтип айтып койду: "Эгер мындан кийин да бир нерсе сурасам, мени такыр жолдош кылба. Чындыгында менден сага жакшы шылтоо табылды." Ошондо экөөсү андан ары жол жүрүп, дагы бир шаардын калкына барышып, тургундарынан тамак сурашат. Бирок ал шаардын тургундары ал экөөсүн конок кылуудан баш тартышат. Кабарларга караганда ал шаардын тургундары начар жана зыкым эл болгон. Анан Хызыр менен Муса экөөсү ошол жердеги араң турган дубалды көрүшүп, аны Хызыр тикелеп кайра тургузуп чыгат. Ошондо Ибн Аббастын айтуусу боюнча, Муса Хызырдын бул кылганына кейип, эгер кааласаң, буга эмгек акы алсаң болор эле дейт. Ибн Касир анын бул сөзүн мындайча чечмелейт: "Бизди мейман катары кабыл албаган. Ал тургай суранганыбызга карабастан бир тиштемди нан бербеген. Ушул элге сен эч кандай эмгек акы жок дегенде, бир нанды албастан дубал куруп убара болуудасың. Эгер сен кааласаң, алар сага ушул эмгекиң үчүн акы төлөөгө мажбур болуп, ач калган бизге өз мээнетибиздин, маңдай терибиздин адал акысы катары бизге азыктык бир нерсе беришмек" деген ойду айтат Муса алейхиссалам. Муса пайгамбар мына ушинтип айткан соң, Хызыр Мусага минтип айтат: "Мына, ушул мени менен сен экөөбүздүн айрылышыбыз. Эми сага сен сабыр кыла албаган нерселериңдин сырын айтайын." Анан Хызыр пайгамбар сөзүн минтип улантат: "Кеме деңизде тиричилик кылган, абдан жакыр жана өтө зор муктаждыкта жашоо кечирип жаткан адамдарга таандык болчу жана ошол адамдардын тиричилик кылып жашоо кечирүүсү үчүн акча каражатын иштеп таба турган ушул кемеден башка эч нерсеси жок эле. Аны мен жараксыз кылганымдын себеби, кайра кайтышкан жолунда алар сүзүүгө жарактуу ар бир кайыкты тартып алып жаткан зулум падышанын жанынан сүзүп өтүшмөк. Ошол зулумдар булардан кайыкты тартып алып коюшпасы үчүн мен ал кайыкты сыртынан караганда көрүнүшү хуник көрүнө тургандай кылып койдум. Жана бул амал эми алардын кайыгынын өзүндө калуусуна себеп болот. Ансыз да алардын артынан мыкты кемелердин баарын тартып алуучу зулум падышанын залым нөкөрлөрү кууп келе жатышкан. Ал эми мен өлтүрүп салган тигил балага келсек, анын абдан такыба, өтө диндар, момун мусулман ата-энеси бар эле жана ал баланын табияты зулумдук менен зомбулукка ыктаган, бузуку табият болгондуктан ал чоңойгон кезде ашынган капыр жана чектен чыккан зулум болмок. Ал эми ал жалгыз уул болгондуктан анын ата-энеси аны абдан сүйчү жана алардын өз баласына болгон ошол күчтүү сүйүүсү алардын Аллахка гана багытталууга тийиш болгон сүйүүсүнөн да күчтүүлүк кылып турчу. Ушул себептен бул орунсуз сүйүү аларды ошол баланын артынан капыр болуп кетүүгө чейин жеткирмек. Мен ошондой болуусунун алдын алган чараларды жасадым. Кыскасы ал бала эртедир кечтир ата-энесин өз колу менен болсо да ыймандан баш тартырып, капырлыкка зордоосунун алдын алып, анын салих момун ата-энесин эки дүйнөнүн бактысыздыгынан сактап калдык. Ал баланын ордуна аларга андан жакшы, андан мээримдүү, андан күйүмдүү уул бала берүүнү Раббиси каалады. Анткени анын ата-энеси ошого татыктуу кишилер болчу. Ал эми урап кала жаздап араң турган эски тамдын дубалына келсек, ал там ошол шаардагы эки жетим балага таандык болуп, ал тамдын астында ошол эки жетимге тиешелүү жана алардын ата-энеси тарабынан көзү тирүү кезинде катып коюлган казына бар болчу. Бул жетимдердин ата-энеси такыба пенделерден эле. Ошондуктан бул казынаны эки жетим эрезеге жетип, чоңойгон кезде ата-энесинен калган бул үйдү жаңылап курууга киришип, пайдубал казып жаткан учурда алардын өздөрүн таап алышын Раббиң Аллах насип кылып койду. Ибн Аббастын айтуусу боюнча, ушул аталган эки жетимдин ата-энеси такыба адамдардан болгондуктан Аллах Таала алардын жетим балдарына тиешелүү болгон казынаны балдары бой жеткенге чейин эч кимге алдырбастан сактоонун жолун Хызырга мына ушинтип көрсөткөн. Бирок эч жерде айтылбаганы менен ошол эки жетим баланын өздөрү да такыбалардан болушкан. Ибн Касирдин сөзү менен айтканда, мына ушул окуя
тақуа адамдардың урук тұқымын, перзент ұрпақтарын Аллах Тааланын қорғап сақтарын көрсетіп тұрат жана, алардың ата-енелерінің тақуалығы жана диндарлығы үшін Аллах алардың перзенттерін да бақ талайға тундырып, берекелерге бөлөйт. Андан ары Хызыр айтат: "Мына ушул 3 учурда мен аткарган иштердин баары Раббиң Аллахтын: биринчи, кайыктын момун ээлерине; экинчи, өлтүрүлгөн баланын такыба ата-энесине; үчүнчү, диндарлардын салык перзенттерине жасаган чексиз ырайымдарынын жана сансыз жакшылыктарынын кээ бирлери гана болчу." Ошентип айткан Хызыр өз сөзүн дагы мынтип улантат: "Ошондуктан жогоруда аталган иш амалдардын баарын мен өзүм билемдик менен эле жана өзүм каалагандыктан эле жасап салган жерим жок. Мунун баары сансыз мактоолордун жана чексиз даңазылардын ээси болгон Аллахтын буйругу менен жасалды жана анын өзүнүн мага жардамы болбогондо бул нерселердин бири да ишке ашмак эмес. Сөз соңунда айтарым: мына ушулар сенин сабыр кыла албаган иштериңдин чечмелениши" деди. Ошондуктан Хызырды пайгамбар деп аташкан уламалар ушул окуяларга таянуу менен аны пайгамбар деген чечимге келишип, анын ушул окуяда билдирген көз караштары менен берген кеңештери атактуу пайгамбар Мусага да сабак боло турганчалык өтө бийик деңгээлдеги насихаттар болгондуктан, анын айткандары абдан тууралык менен өтө залкар даанышмандыкка сугарылган сөздөр болгондуктан, ал сөзсүз пайгамбар болгон дешип, жогорку сүрөдөгү аяттарды буга далил катары келтиришет. Анткени эң атактуу 5 пайгамбардын бири болгон Мусага жөнөкөй киши, ал канчалык такыба жана салих болбосун, кайдан үлгү боло алмак эле жана ал кайдан жүрүп, пайгамбарларда жетпеген мынчалык зор илимге ээ болсун. Кээ бир уламалар болсо, Хызыр Аллахтын халил досторунан, башкача айтканда, аулияларынан жана Аллахтын чын ыкластуу мухсин пенделеринен болгон дешет. Бирок кимдин ким экенин Аллах гана мыкты билет жана кыямат күнү ал баарын ачыкка чыгарып, акыйкаттарды айкын кылат. Кыскасы, Муса пайгамбар менен Хызыр пайгамбардын жолугушкан баяны ушундай. Ал эми Мусанын ушул сапарда коштоп жүргөн анын шакиртинин ким экендигине келсек, ал ишенимдүү сахих хадистерде кабардалгандай, Юша бин Нун, Иса Навин деген инсан болгон жана Мусанын көзү өткөндөн кийин Аллах Таала ошол Юша бин Нунду Исраил урпактарына пайгамбар кылып жиберген. Бул баян пайгамбарлар тарыхы талыштагы китептен алынып баяндалды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.